саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге капуста салатынын кантип даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар: капуста, сабиз, черный перец, чеснок, укроп, көк пияз, өсүмдүк майы, уксус, туз ушулар керек болот. Капустаны биз биринчи майдалап алабыз. Ушундай формада капустабызды майдалап алдык. Муну салабыз. Сабизибизди плиткадан өткөзүп кырып алабыз. Ушундай кылып сабизибизди кошуп алабыз. Пиязыбызды да майдалап турап алабыз. Пиязыбызды да майдалап турап алдык, кошобуз мында. Укробубузду да майдалап турап алабыз. Укропты да кошуп алабыз, майдалап турап алдык. Чесногубузду да майда кылып бөлүктөргө бөлүп майдалап турап алабыз. Чесногубузду да майдалап турап алдык, кошуп алабыз мында. Тузду кошуп алабыз. Уксус кошуп алабыз. Черный перец кошобуз. 2 кашык өсүмдүк майы кошобуз. Баарын аралаштырып алабыз. Ушундай каттуу сыгып. Капуста салатыбыз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Биздин каналга кошулуңуздар.